Акыркы бир ай аралыгында Борбордогу балдар клиникалык ооруканасына сасык тумоо менен кайрылгандар арбын болду. Айдай уулу менен 3 күндөн бери ооруканада. Баланын деми кысылып, дене табы жогорулап түшкөн. Дарыгердин кароосунан кийин 1 жаштагы наристени жаткыруу чечими кабыл алынган. Температура, кашель и одышка. Сейчас ребенок хорошо чувствует себя. Көпчүлүк учурда үй бүлөнүн бардык мүчөлөрү тумоо болуп жатат. Шаар тургуну Умугүлсүн Сулайман кызы алгач өзү ооруп, андан соң жолдошу менен 3 айлык чүрпөсү сыркоологон. Алар бир канча күн үйдө дарыланып, кийинчерээк наристенин дене табы көтөрүлгөн. Дем ала албай, бырыктап, грипп болуп, аябай, даже тамакта эмбей да калган мени. Анан уже бүгүн выписка болтабыз. Дарыгерлер акыркы күндөрү сасык тумоонун толкуну басаңдап калганын айтууда. Мисалы, декабрь айынын ортосунда педиатр бөлүмү 460 бейтапты кабыл алса, азыр бул көрсөткүч 260. Сейчас более-менее хорошая обстановка. Вот дети сидят пока на каникулах. Азыр мектеп окуучулары эс алууда болгонуна байланыштуу оору азайды, көбүнчө сасык тумоо өпкөнүн кагынуусунан жабыркагандар кайрылууда. Азыр биз жалпы соматика бөлүмүндө турабыз, бул бөлүм 50 бейтапка ылайыкталган. Азыр болсо бош орун жок. Дети с вирусными инфекциями. Мамлекеттик эпидкөзөмөл департаменти респиратордук инфекция аба аркылуу жугаарын эскертет. Андыктан бет кап тагынып, социалдык аралыкты сактоо тартибин кармануу сунушталат. Дарыгерлер күн сууктаганда сасык тумоо күчөларын билдирүүдө. Оорugandардын көп эле 72% 14 жашка чейинки балдар болуп аткан. Ошонун себебинен көпчүлүк жерлерде мектептер жабылды. Бирок бүгүнкү күндө мурдакы 2 жумага салыштырмалуу ооругандардын саны азайды. Эпидкөзөмөл департаменти сасык тумоого жума сайын мониторинг жүргүзүп турат. Абанын төмөндөшүнөн улам респиратордук вирустар азырынча эч жакка кетпейт. Андыктан сыркоологондо тезирээк дарыгерге кайрылуу зарыл. Сайфуллин Мурзаев, Даяна Жуманбекова, Нуркамил Асанов, Ала Тоо 24.